Erте менен кечке чейин жасанып, сулуулугуну, кооздугуну, фигурасыны, өзүнүн бар нерсесини интернет желесине чыгарып, ар кимдерден, адамдардан лайктарды алып, жакшы комментарийлерди алып, жыргачылыкты, бактылуулукту ошол жерден издеген эже карындаштарга айтарым. Урматтуу эже карындаштар, сиздердин сулуулугуңуздар, кашыңыздын сулуулугу, жүзүңүздүн, тамадаңыздын, чачыңыздын, фигураңыздын кооздугу кайсыл жерде? Сизди көргөн ошол адамдарда. Арасында алкашы бар, арасында жакшысы бар, арасында жаманы бар, жаман ойлогону бар, ыплас адамдары бар, сиз жөнүңүздө ойлогону бар, сиз жөнүндө ойлоп түшүндө көргөндөрү бар, элестеткендери бар, телефонда коюп алгандары бар, бири-бирине жөнөткөндөрү бар. Демек сиздин сулуулугуңуз ошолордун арасында жүрөт. Ошолордун арасында лайк басылып, ошолордун арасында көчүп, бири-бирине жөнөтүп, ошол жерде жүрөт. Ошол эле убакта ошентип өзүнүн ар дайым ар кимден лайктарды алып, жыргачылыкты, бактылуулукту издеп жүргөн кыздар өзүнүн денесини, сулуулугун, кооздугуну чыгарбастан сактаган кыздарды кемсинтип, бир аз өздөрүн жогоруда сезишип карашат экен да. Мен өзүмдүн ошентип элге, жаман адамдарга, туш келген жерге реклама кылбастан, абирини, намысыны, уятына сактаган кыздарга ушул сүйүнчүнү айтар элем. Сиздин сулуулугуңуз, сиздин жолугуңуз, сиздин уяттуулугуңуз, намустуулугуңуз, адептүүлүгүңүз Кур'ан-ы Керимде айтылган. Эң улуу китепте. Сиздин сулуулугуңуз периштелердин айтуусунда айтылган. Сиздин сулуулугуңуз пайгамбардын айтылуусунда айтылган, оозунан айтылган. Пайгамбарыбыздын оозунан чыккан ошол сулуу. Сиздин сулуулугуңуз. Пайгамбарыбыз мактаган. Алла Таала ыраазы болгон. Өзүнүн китебинде ошондой намустуу, уяттуу, адептүү, өзүнүн сулуулугун, намысын сактаган кыздарды Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде бир нече жерлерде мактап, сулуулугун айтып, кыямат күнгө чейин момун мусулмандар эскерип турсун деп таза жерде сактап койгон. Урматтуу эже карындаш, өзүңүздүн даражаңызды карап көрүңүз. Кайсыл жерде сакталгыңыз келсе, ошол жерде өзүңүз тандаңыз. Периштелердин, момун мусулмандардын, Алла Тааланын, пайгамбарлардын айтылган сөзүндө эскерилип жүргүңүз келсе, ошол жолду тандаңыз. Азыр биз айткандай бузуку, фасык, алка, ошондой жаман адамдардын оюнда, оозунда сөз болоюн десеңиз, анда ошол багытты тандаңыз. Бактылуулук кайсыл жерде экендиги, жыргалчылык кайсыл жерде экендиги ачык айкын көрүнүп турат. Урматтуу өзүнүн уятынын, намысын сактаган эже карындаш, сиз эч качан капа болбоңуз. Элге кошулбай калдым го, мени мактабай калышты го, мага лайк баспай калышты го деп капа болбоңуз. Сизди периштелер күндүк эскерип турат. Сизди Алла Таала издеп турат сизди. Сизди момун мусулмандар дүйнөнүн ар бир чекесинде Кур'ан окуган сайын эстеп турушат. Эч качан капа болбоңуз. Сиздин даражаңыз бийикте, асманда. Периштелердин арасында, момундардын ыйлаган, Алла Тааланы эстеген, ушундай бейишти эстеген адамдардын оозунда, тилинде ар дайым Кур'ан-ы Керимде эскерилип турасыз. Алла Таалам өзүңүздү сактагандыгыңыз үчүн бейиште ушундай шексиз жыргалчылык менен, бакыт менен сыйласын деп айтар элем сиздерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.